Болот Темировка каршы дагы 3 кылмыш иши козголгонун уксаңар керек. Андан bir күн мурун Темиров баш болгон иликтөөчүлөр Таймураз Ташиевдин күйүүчү май саткан компаниясы тендерлерди бута баштады деген материал чыгарган эле. Ага ачылган жаңы кылмыш иштери ачык эле иликтөөлөргө жооп экенин Темиров Facebook'та жазды. Эсиңердеби? Январда Ташиевдер үй бүлөсүнүн бизнеси тууралуу иликтөөдөн кийин бизди кармашкана. Кеңсени чачып, жабдыктарды алып кетишкен. Фейк аккаунттар аркылуу ыплас видеолорду таратышты. Биз сынган жокпуз. Мен жана менин командам иликтөөлөрдү уланта берет. Өкмөттүн атынан Эдил Байсалов жооп берип саясатчылардын такшалган тактикасына оппонентке чабуулга өттү. Ананда анын логикасына таянсак, аз суммадагы тендерлерди иликтеп та кереги жок экен. Карасаң, эң чынчыл боло калат. $300 бензин ташылганын таап чыккан тура. Министрлер кабинетинин төрага орун басары коррупция жана кызыкчылыктарга кагылышы деген түшүнүктөрдү билбей токшойт. Ташиевдердин уулдары тендерлерди жеңе баштады деген маалыматка көзүн бакырайтып, эмнеси бар экен деп жатат. Албетте, жаңы ак үй салып берүүчү белгисиз адамдарга баасы $70 миллион тете 16 гектар жер берилип жатканда $300 эмне болуп калыптыр? Негатив толуп жатканда өлкөнүн спортчулары Азияда арстандыгын көрсөтүп бизди кубантып жатышат. Кыргызстандык балбандарды коңшу өлкөлөргө окшоп бапестеп багып бере албадык. Алар өз күчү, өз дити менен жеңишке жетишип жатышат. Эми акыры алардын мелдеш жана жол кирелерин каржылоо да токтойт деген маалымат чыгып жатат. Тийиштүү расмий документти Facebook'унда Атай Бейшембек жарыялады. Үнөмдүүнү атка минерлерден башташ керек. Бул балдар болсо сарпталган ар бир сомун актады. Спорттон үнөмдөө тууралуу сиз кандай пикирдесиз? Бизге жазыңыз. Көрүшкөнчө.